Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Биз Алатулаев көрсөтүүсүн кайрадан назарыңыздарга сунуштайбыз. Бул жолу Азербайжан Кыргызстан өнүктүрүү фондунун ишмердүүлүгү тууралуу кеп кылабыз. Эки өлкөнүн биргелешкен демилгеси эмес, аталган фонд экономиканы, инвестицияны жана өз ара өсүүнү колдоонун реалдуу инструменти болуп саналат. Буга чейин кандай долбоорлор ишке ашырылган, приоритеттүү багыттар кайсылар, фонд ишкерликти илгерилетүүдө, бизнести колдоодо кандай кол сунуп жатат? Азербайжан Кыргыз өнүктүрүү фондунун башкармалыгынын мүчөсү Азаматбек Жоробеков студияга келди. Аны менен баарлашып кенен маалымат алалы. Азаматбек Жолборсович, дагы бир жолу саламатсызбы? Саламатчылык. Студияга кош келдиңиз. Азербайжан Кыргызстан өнүктүрүү фондунун жакынкы жылдарга сиздер пландап жаткан негизги максаттарына, анан фонддун ишмердүүлүгүндөгү артыкчылыктарга токтоло кетсеңиз. Рахмат. Биринчиден айтып кетсек, фондубуз 2022 жылы октябрь айында түзүлгөн. Максаты ошол эки мамлекеттин арасындагы экономикалык кызматташтыкты өнүктүрүү жана приоритеттүү экономик багыттарды финансалоо. Анан албетте бул эки өлкөнүн арасындагы эки тууган элдин арасындагы мамлекет саясий жана маданий экономикалык байланыштарды чындоо максатында түзүлгөн. Өзүңүздөр жакшы билесиздер, бул демилге эки президенттин демилгеси менен курулган. Ол урматтуу Элхам Гейдарович Алиевдин президент, Азербайжандын президенти жана биздин президентибиз Садар Нуркожоевичтин демилгеси менен. Азыркы капиталыбыз 25 миллион, бирок 2024 жылы 100 миллионго көбөйтүлгөн. Демек, учурда 100 миллион экен устаттык капитал. Азыр 100 миллион Жакшы. АКШ доллары. Приоритеттик экономикалык секторлорду айтып кетсек, бул эми албетте бул реалдуу сектор. Өнөр жай дейбиз, жанагы жеңил өнөр жай сектору. Албетте бул энергетика. Албетте бул азыркы заманбап бардын оозунда болуп мына турган IT технологиялар жана жашыл экономика. Ушул негизги биздин приоритеттик экономик секторлор, финансалоо секторлорго каржылануу каралган. Азыркы учурда мына бир жыл толук кандуу жарым жылга чукул болуп калды иштегенибизге. Ага чейин өзүңүздөр билесиздер, белгилүү бир орг вопростарды коз, орг маселелери, Уюштуруу иштерине байланыштуу. Азыркы учурда 3 проектибиз ишке ашты. Бул биринчиден 9 мегаваттык чакан ГЭСибиз Ысыкөл областында. Бул 9 мегаватт дегенибиз бул 5000 түтүнгө ушул электрик жарыкты алып келе турган чакан ГЭС курулуп атат. Бул биринчи долбоорубуз. Экинчи долбоорубуз бул жеңил өнөр жайга 300 орунду жаңы заманбап фабрика курулуп атат. Анан үчүнчү проектибиз болсо бул көп функционалдуу, бул жаңылбайм, ошентип айтсам, Кыргызстанда бул биринчи жолу ушундай курулуп атат курулуш долбоор. Бундагы биз инвестициялык каражаттар менен камсыз кылдык. Абдан жакшы. Фонд мына ушул долбоорлорго инвестиция кылабыз дегенде так кантип аныктайт, кандай механизмдер менен? Туура айтасыз, бул биздин рынокто, финансылык рынокто биринчилерден болуп биз буну сунуштап атабыз, бул продуктту. Бул биз мисалы кардар келсе, кардар эмес, бул биздин партнерубуз, өнөктөшүбүз, шеригибиз дегендей.
Biz 49% менен өзүбүздүн каражат менен киребиз. 51 өзүнүн каражаты менен кирет. Бул жанагы балким курулуш менен киреби, же жанагы основной средства деп коебузбу, ошол мунасы менен киреби, бизге айырмасы жок. Обязательно келип сен 51 накталуу акчаны көргөз дебейбиз биз. Ошонун өзүнүн жанагындай основной фонддор менен көргөзөт. Биз болсо 49%га чейин биз өзүбүздүн каражаттар менен киребиз. Анан 7 жылга чейин бул инвестициялык мөөнөтү 7 жылга чейин каралган. 7 жылдын ичинде биз өнүктүш болуп чогуу бирге иштешебиз. Бирге иштешкенде биз жаңы эл аралык стандарттагы бухгалтерский учет деп коебуз, аны киргизенге жардам беребиз. Жаңы корпоративдик башкаруу, аны киргизенге жардам беребиз. Анан жанагы финансовый грамотность деп коебуз, элементарный финансовый каржы сабаттуулук боюнча дагы жардам беребиз. Ошентип биз 7 жылдан кийин чыгып кетебиз бул проекттен. Өзүбүздүн каражатыбызды чыгарып. Энергетика секторунда азыр абдан өнүгүп жаткан IT тармагында жана башка бир катар багыттарда сиздер ушул өнөктөштөр менен иш алып барып жатканыңыздарды баса белгиледиңиз. Ушул фонд ишке ашырып жаткан кайсыл багыт болбосун, бирок арасындагы эң ийгиликтүү, мактанаарлык долбоорлордун бир нечесине токтоло кетсеңиздер жаңылбасам, жакында дагы сиздер бир 2 ийгиликтүү энергетикалык долбоорду жактырдыңыздар. Кайсыларын мындай бир аларды мисал катары айта аласыз? Аларды жактырдык. Мына жанагы башында да айтып кеттим. Бул Ысык-Көл областында Төп айылында Каркыра жакта жашынакай бир 9 мегаваттык чакан ГЭС курулуп атат. Өзгөчө дагы баса белгилеп кетсек, ушул жанагы текстиль өнөр жайын 300 камсыз кылган ишкананы өзгөчө белгилеп кетсек болот. Мына күзүндө ачылышын күтүп атабыз. Азербайжандын балким президенти да келип, ушул эки президент жашынакай ушул үлгү катары ушул ишкананы ачып берет деп үмүттөнөбүз. Кыргызстан агрардык өлкө болгондуктан ушул айыл чарба тармагында биргелешкен сиздердин демилгелериңиздер барбы, долбоорлор? Албетте бар. Азыр бизде онлайн процедуралар менен бизге кайрылышат. Аерде да бир 5-6 жашынакай проекттер бар азыр. Ушул айыл чарба багытында. Бул лизинг деп кетсек, айтып кетсек болот. Техникаларды лизингге алуу берүү боюнча. Ооба. Анан жашынакай бул азыр кооперация, жанагы кластер деп коебуз дейбиз. Ушул бир кластердин багытында азыр биз бир өзүбүздүн шериктешибиз менен чогуу иш алып баратабыз. Биздин өлкөдө чакан жана орто бизнес дагы абдан жолго коюлуп өнүгүп жатат. Ушул эки бизнестин түрүнө кандай колдоо көрсөтүлүп жатат? Кандай мүмкүнчүлүктөрдү берип атасыздар? Биз ушул фондду түзүлүп атканда эң минималдуу деп 200 000 деп каралган инвестициялык өлчөм. 200 000. Ошол 200 000ден баштап 20 миллионго чейин. Ошондо бул сиз айткан кичинекей орто бизнестерди да алып кеткенге мүмкүнчүлүгүбүз бар. Жана ири бизнестеги ишкерлерди дагы камсыздоо максатында 20 миллион долларлык чейин инвестиция кыла алабыз да. Фонддон ушул ишкерлерге колдоо көрсөтүү үчүн кандай шарттар бар? Сиздер кандай талаптарды коесуздар? Акча бар жерде эми талаптар дагы так аныкталып. Ооба, талаптар эми биз ишкерлерге жакын болор деп атабыз. Биз тиги отуруп алып
силер буну алып келет, тигини алып келет деп калган уюмдардай болуп иштебей, биз шериктеш болуп, бюрократия жок. Бюрократияны азайтканга аракет кылып атабыз. Анан албетте bizde критерийлер бар. Бул биринчиден ачык акционердик коом болуш керек. Же жабык акционердик коом болуш керек, же жанагы жоопкерчилиги чектелген коом болуш керек. Биз ошого киребиз да, алардыкы мисалы аерде капитал болсо, биз ошол капиталга киребиз. Анан жеке өзү келип алып эле мен индивидуальный ИП менен иштеп атам десе, андайларды кабыл албайбыз. Анан албетте жүргүзүп аткан иши бул чыгымсыз болуш керек, жана убыток жок деген сөзүбүз. Анан албетте жанагы биз айткан приоритеттик экономикалык сектор. Ушул 3 багытта бизге онлайн мынас кайрылат. Кайрылгандан кийин биз 3 күн ичинде жоопту жазабыз биздин шериктешибизге, болочок шериктешибизге. Сиздин проектиңиз бизге дал келди. Жактырылды. Колдоо тапты. Келиңиз, эми жүз-жүзгө отуруп алып, столдун үстүндө сүйлөшөлү деп чакырабыз. Чакырып, бул капиталга кирүү деген бул өтө өзгөчө финансылык сабаттуулукка ишеним дагы бар болуш керек. Ооба, биз адамдык сапаттарынан көрүш керекпиз. Биздин шериктешибиздин ал так, накта өзүнүн идеясын абийирдүү ишкер болуш керек. Туура, ошондой абийирдүү иш болуш керек. Сиз мисалы бирөөгө шериктеш болуп кирип атканда, сизден абийирдүү кагайсыз. Туура. Жанагы өзүнүн сөзүнө турбаган ошону карайсыз, туурабы? Сиз жеке менчикинде кирип абийирдүү ишкер болбосо дефолтко учуруу мүмкүнчүлүгү замат деле болуш керек. Ооба, ошон үчүн биз экинчи этапта келип столдун үстүндө сүйлөшүүлөр жүргүзөбүз, бетме-бет. Анан керектүү, албетте керектүү кагаздарды бизге алып келип, биз толук баардыгын убагында алып келсе, биздин шериктешибиз 2-3 жумада бирегенге даярбыз. Сиздерде стартаптар үчүн атайын программалар барбы? Дегеним, стартап бул жаңыдан башталып аткан долбоор болушу мүмкүн да. Сиздерди ишендирүү дагы бир аз татаалыраак болуп калышы мүмкүн. Аларга ишеним дагы ооба, жаңыдан пайда болуп аткандан кийин. Ооба, сиз туура айтып атасыз. Негизинде бизде стартапка финансылык каралган жок. Бирок жакшы стартап болсо, бул дагы өзүнүн жанагындай каражаттар менен, өзүнүн мынасы менен колдоо көрсөтсө, биз дагы даярбыз андай проекттерди карап чыкканга. Азаматбек Жолборсбекович, фонд аймактагы башка эл аралык каржы институттарынан, бизде эми бир гана Азербайжан-Кыргыз өнүктүрүү фонду эмес, башка бир катар мамлекеттер менен баягы түзүлгөн фонддор бар. Алардан эмнеси менен айырмаланат сиздердин фонд? Мен башында айтып кеттим, биздики капиталга катышуу, капиталга кирүү. Биз башкалардан айырмачылыгыбыз ушул. Биз сен кел, мага залогунду, күрөөңдү алып кел, ал 200% кредитибизди жапсын деген ойдон алыспыз, андай принцип менен да иштебейбиз. Биз капиталына киребиз, анан чогуу иш алып барабыз. Ысыгына дагы, суугуна дагы бирге тоңосуздар. Бирге болобуз. Таштап койбойбуздар. Баштан аяк. Жок. Баштан аягына чейин биз жанында болобуз. Кардар эмес өнөктөштөр деп атап атпайсызбы? Өнөктөштөр. Ошол өнөктөштөр менен демек биргеликте, ынтымакта, биримдикте, бир багытта. Абдан жакшы, бул ишеним арттырат. Фонд ушул технология, анын ичинде илим, билим берүү, анын ичинде дагы мына IT тармагын баса белгилеп кеттиңиз. Бул дагы технология болуп атат. Кандайдыр бир долбоорлорду
өзүңүздөр ынтызарлык кылып кызыктар болуп себеби дегенде баягы анализ талдоо деген болот да каржы тармагындачы. Анан талдоодо мисалы кайсыл азыр актуалдуу деги эле дүйнөдө, анын ичинде биздин өлкөдө, чөлкөмдө, балким Борбор Азияда ошол долбоорлорду мындай бир өзүңүздөр сунуштап кызыктар болуп келгиле деп жанагындай командаларга биргеликте. Бул сиз айтып аткан азыр бул биз экинчи этапты бул ишмердүүлүктү карап жатабыз. Экинчи этапта. Азыркы этапта бизге өнүктөштөрүбүз өздөрү келип, өздөрү сунуш кылат проекттер. Экинчи этапта биз проектти даярдап, сиз айткан азыркы приоритеттүү багыт болгон ушул эле IT жанагы дижитал деп коебуз, индустриясында санарид деп коебуз. Ошол өзүбүз дагы бир проектти ортого чыгарып коюп, өнүктөштөрдү издегенге биз айтабыз, мына биздин акчабыз, силер келгиле өзүңөрдүн акчаңарды койгула, биз чогуу алып кетели деген. Бул бирок экинчи этапта бизде бул стратегиялык планда турат. Демек сиздердин ишмердүүлүк этапка бөлүнгөн экен. Бул этапка убакыт жылда ишке ашып калат. Албетте. Бул азыр мен айтып атпайм, бул азыр биздин Кыргызстанды биринчи жолу Азербайжан Кыргыз өнүктүрүү фонду киргизип атат. Бул капиталга кирүү. Бул финансылык механизм биринчи жолу Кыргызстанда Азербайжан Кыргыз фонду, өнүктүрүү фонду киргизип атат. Ошон үчүн этап эмне кылыш керек? Биздин элди көрүнүш керек буга. Эл азыр биздики башка өгөнүп калган. Биздики азыр эл биринчи кардарыбыз банкка кайрылган же башка уюмдарга кайрылган, алар биринчиден күрөө издешет. Күрөөдөн кийин анан бизнесин тактап банктарга барышат. Бизде болсо жок, биз айтып атабыз, күрөөнүн кереги жок бизге. Кел өзүнүн бизнесинди көргөз бизге. Каерде эмне бар, кандай эң негизги бизде принциптер ачык болуш керек. Сиз айтмакчы абири, таза адам болуш керек. Анан биз ошого шериктеш болуп бизнесине киребиз. Фонд бүгүнкү күндө ушул Кыргызстан менен Азербайжандын ортосундагы экономикалык кызматташтыкка өзүнүн таасирин кандай тийгизип жатат деп ойлойсуз? Деги эле ушул фонддун түзүлүшү менен эки өлкөнүн ортосундагы экономикалык кызматташтык кандай деңгээлге чыкты деп ойлойсуз? Албетте бул экономикалык кызматташтык дагы бир тепкичке өйдөгө чыкты деп ойлойбуз. Эмне үчүн дегенде $100 миллион Азербайжан тарапы берип атат бизге капиталга мынакей акчадан деп. Бул демек Азербайжандын жанагы ишкерлерге бул Кыргызстанга инвестиция кылсаңар болот деген сөз. Деген сөздө ошон үчүн азыр көрүп атасыздар 5 жылдызлуу отель курулуп атат Ысык көл районунда. Биринчилерден болуп 5 жылдызды отель ушул Азербайжандын ишкерлери куруп атышат. Анан дагы жанагы бир ырчы бар, Эмин Агаларов деген. Алда ишкер, алда эле кече жакындап биздин президентибиз менен жолугуп, алдагы туризм багытында 1 миллиардка жакын инвестиция кылам деп кетти, убада берип. Бул деген эмне? Бул деген биздин ушул өнүктүрүү фондунун бияка келип сигнал болушу да Азербайжандын ишкерлерине келгиле бияка. Демек биздеги түзүлүп аткан инвестициялык климат албетте ишкерлерге таасирин тийгизип, алар дагы ушундай инвестиция салууга кызыктар болуп жаткан Турунбаева. Фонддун бир артыкчылыгы бизде бюрократия жок дедиңиз. Мисалы тигин алып келе бул кагаз иштеринен жөнөтүп коюп отурбайбыз, чогуу иш алып барабыз. Жана мисалы өнүктөш кайрылгандан кийин дагы ыкчам максималдуу түрдө эң көп дегенде 3 күндө жооп беребиз деп атпайбызбы? Акча бар жерде акча өзү тазалыкты, арулукту жакшы көрөт. Мындай бир ачыктык, айкындуулук деген болуш керек. Анын үстүнө уставдык капитал ушунча суммадагы миллион менен АКШ доллары деп белгиленип аткандан кийин канчалык фонддун башкармалыгы, анын ичиндеги мүчөлөр ушуну бир көзөмөлдөп
туура бөлүштүрүлүп атабы? Бул сиз туура айтып кеттиңиз. Биз болушунча ачык, айкын бул заявка кабыл алуу механизмдерин ачык, айкын кылып атабыз. Азербайжан тараптан дагы бизде өкүлүбүз бар. Ал дагы көзөмөлүндө. Ал өкүлүбүз дайыма Азербайжан тарап менен байланышта. Берде мен бир 6-7-8 көздөн өтөт. Ошон үчүн биз минимизациялага рисктерди, ушул сиз айткан коррупциялык механизмдерге өтө көңүл бурабыз. Ооба. Деген менен фонддун ишмердүүлүгүндө азыр сиздер тушуккан бир кыйынчылыктар барбы? Болсо, эмнелер, кайсылар? Азыр кыйынчылыктар, ушул мен дагы бир жолу белгилеп кетейин, бул албетте бул биздин мыйзамдар. Бул биздин мыйзамдар, биздин ой жүгүртүү биздин ишкерлердин. Кеп кайсыл мыйзамдар жөнүндө болушу мүмкүн? Көп, ошол эле гражданский кодекстерде көп мыналарды өзгөртүүлөрдү киргизиш керек. Инвентаризациялаш керек демек. Жөнөкөйлөштүрүш керек. Ооба. Бул инвестициялык капиталга кирүү өзү жаңы болуп атпайбы? Жаңы мына болуп атат. Ошон үчүн биз буну жанагы нормативдик документтерди жазганда да кичине кыйынчылыктарды жаратат бизге. Ошон үчүн бизге азыр Азербайжан тарап өтө жардам берип атат. Көп жардам берип атат. Бул ушул жагынан булар 2000-жылдары эле бул этаптарды өттүр. Биздин этаптарды инвестициялык жагынан булар өтө алыс жакка кетти. Ошон үчүн булар азыр бизге бул жагынан жардам берип атат. Калган жагынан азыр кыйынчылык жок. Биз өзүбүздү азыр позициялап чыгып атабыз рынокко. Кардалар биздин шериктештер кайрылса, жакшы проекттер менен кайрылса эле, ошол бизге жакшы дем күч ошол берет эле. Азамат Жолборузбекович, эми жакынкы келечекте бир 5-10 жылда алып карап көрөлү, эки тараптуу мамилелерди өнүктүрүүдө Азербайжан, Кыргызстан өнүктүрүү фонду кандай роль ойнойт деп ойлойсуз? Мен ойлойм өтө чоң роль ойнойт. Эмне үчүн? Азыр мисалы биз айттык 100 миллион уставдык капиталга көбөйтүлдү каражатыбыз. Дагы эле Азербайжан тарап айтып атат, эгер ушунчалык эле талап, анан жакшы иш алып барсаңар, биз 1 миллиардка чейин, 500 миллион, 300 миллионго чейин көбөйтүүгө даярбыз. Анан 5-10 жылдан кийин, мен жана айтпадым, бизде стратегиялык багытыбызда, планыбызда бул 5 жылдан кийин, 3 жылдан кийин биз бул ишкерлерге, биздин ата мекендик ишкерлерге биз чыныгы партнер болуш керекпиз. Чыныгы ишенимдүү өнүктөш болуш керекпиз. Булар бир жерден жана единое окно деп атпайбызбы? Бир жерден кызмат алган, бардык сервистерди ала турган бир уюмга айланабыз биз. Ошондо биздин ата мекендик ишкерлер тияка чуркабай, бияка чуркабай кеңешин да беребиз, консультациясын да беребиз, консалтинг да беребиз, анан чогуу алып кетебиз иштерин. Ошон мен ойлойм, бизде өтө амбицияларыбыз чоң, стратегиялык планыбыз дагы жакшы. Ошон үчүн мен ойлойм, ушуну биздин ата мекендик ишкерлерге, Кыргызстандын экономикасына жалпы чоң бир пайда тийгизе турган бир уюм болобуз деген терең ишенем. Биз дагы ишенимиңиздерге, ишиңиздерге тилектештик билдирип, ийгиликтерди каалайбыз. Бар болуңуздар. Фонддун ишмердүүлүгүнө албан жетишкендиктерди тилейбиз. Анан рахмат. Дагы бир мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, бүгүн 28 май эгемендүүлүк күн Азербайжан элинде. Ушунда биз дагы Азербайжан боордош биздин тууган элибизге куттуктайбыз. Ачык асман,
токчулук, молчулукту Азербайжан элине каалайбыз. Биз дагы тилектешпиз. Бар болуңуз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, эсиңизге салалы, 2022 жылы Азербайжандын президенти Ильхам Алиевдин Кыргызстанга болгон мамлекеттик сапарынын алкагында эки өлкөнүн жетекчилеринин демилгеси менен аталган фондду түзүү макулдашылган. Анын уставтык капиталы учурда 100 миллион АКШ доллары экендигин баарыбыз программанын жүрүшүндө уктук. Штаб-квартирасы Бишкек шаарында жайгашкан. Аталган фонддун башкармалыгынын мүчөсү Азаматбек Жоробеков бүгүн ишке ашып жаткан долбоорлор, жакынкы стратегиялык пландар туурасында бизге маалымат берди. Саламатта туруңуздар.